Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yanfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hormatly okuçular, biz mazhab başçımız Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin Al-Fiqhul Akbar atlı kitabından sabagыбызды ulantуудабыз. Өткен темада Аллах Тааланы көрүү тууралуу айтып өттүк. Бүгүнкү темабызды Кудай Тааланын жардамы менен баштамакчыбыз. Кудай Таалан бардыгыбызга бекем ыйман ыхласын сап тоопок берсин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вал иману хувал иқрару ват тасдиқ. Ва иману ахли ас-самаи вал арди ла язиду ва ла янқус. Вал муъминуна муставуна фил имани ват таухид, мутафадилуна фил аъмал. Адаттагындай биринчи бул сүйлөмдү которуп алып туруп, андан кийин бул сүйлөдү чечмелөөгө киришели. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи айтты: Иман тил менен айтып, жүрөк менен тастыктоо. Асман менен жердин элинин иманынын негизи көбөйбөйт да, азайбайт да. Имандуулардын бардыгы иманда жана таухиддин негиздеринде бирдейлер. Амалда бири-биринин ортосунда артыкчылыктары бар дейт. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi bu sülemde 3 meseleni bayandagан. Birincisi iman jönünde. İmanın anıqtaması. İman deb emnen aytат. İman deb til menen aytıp, жүрөк менен тастыктоодо iman deb koyot. Til menen aytabыз, amantu billahi ve malaikatihi ve kutubihi ve rusulihi deb akırına çeyin aytıp, аны ошол айткан сөзүбүздү тил менен ошого тастыктоо, ошого ынануу, ошого иман, мындай моюн сунууду эмне деп коет экен? Иман деп коет. Демек, тил менен гана айтуу иман болуп эсептелбейт. Эгерде бир адам тил менен иман келмесин айта турган болсо, бирок жүрөгүндө ага болгон ишеним жок болсо, ал кишиге имандуу деп айтылбайт. Анткени эгерде тил менен айтуу иман болгондо, анда мунафыктардын бардыгы имандуу болуп калмак. Аллах Таала мунафыктар тууралуу Мунафикун сүрөсүнүн 1-аятында минтип айткан: Аузу биллахи минеш-шейтонир раджим. Валлаху яшхаду иннал мунафикина лаказибун. Аллах мунафыктардын жалганчы экендиктерине күбөлүк берет деген. Ошондой эле тил менен айтпай, жүрөк менен тастыктап коюу да иман эмес. Анткени эгерде бул иман болгондо, анда китеп элдери дагы бардыгы имандуу болушмак дейт. Себеби Аллах Таала ыйык Кур'ан-ы Каримде минтип айткан. Бакара сүрөсүнүн 146-аятында: Аллазина атайнахумул китаба я'рифунаху кама я'рифуна абнаахум. Биз китеп бергендер, аны дегенден максат Куранды, же кээ бир тафсирде пайгамбарды уулдарын тааныгандай эле таанышат дейт. Ошондуктан тек гана жүрөктө таанып билүү жетиштүү эмес экен. Тил менен дагы биз эмне Кудай Тааланын барлыгына, пайгамбарларга бардыгына ишенишибиз керек. Жанагы иман келтире турган нерселерди айтышыбыз керек. Ошондой эле Абу Ханифа рахматуллахи алейхи бул сөзүндө карромия агымына не кылган? Жооп айткан. Бул агымдын көз карашы боюнча иман деп тил менен айтууну айтат. Тил менен келмени айтып койсоңуз иман деп аталат. Бул пикирлерин төмөнкү аят жокко чыгарат. Аллах Таала ыйык Кур'ан-ы Каримде Бакара сүрөсүнүн 8-аятында минтип айткан: Ва минан наси ман якулу аманна биллахи ва бил яумил ахири ва ма хум бимуъминин. Адамдардын кээ бири Аллага жана акыретке иман келтирдик деп айтышат, бирок ал чынында алар ишенишпейт дейт. Бул аяттын тафсирини Тафсири Розиден карасаңыздар болот. Чындыгында бул аятта Аллах Таала тил менен гана айтууну иман экендигин эмне кылган? Танган. Тил менен гана айтуу эмне болбойт деп? Иман болуп эсептелбейт деп. Жана ошондой эле Абу Ханифа рахматуллахи алейхи бул сөзүндө хашави агымына дагы жооп айткан. Же болбосо башкачараак айтсак, биздин доордагы псевдосалафилерге дагы жооп айткан десек дагы болот. Анткени бул агымдын пикири боюнча амал да имандын негиздеринен. Ошон үчүн булар иманга аныктама берген кезинде эмне дейт? Ал-иман иqrarun bil lisan ва tasdiqun bil janan wal amalu bil arkan дейт. Иман деп бул тил менен айтып, жүрөк менен тастыктап, анан амал кылуу дейт. Мына ошол себептен эгерде арабызда кандайдыр бир адам амал кылбай турган болсо, мисалга бардык иман келтире турган нерселерге ишенет, тили менен айткан, жүрөгүндө ишенет,
Бирок амал кылбаса, булардын көз карашы боюнча динсиз болуп эсептелет. Кайры дин болуп эсептелет. Башка тагыраак айтсак, капыр болуп эсептелет. Бир адам ыйман келтирип, бирок намаз окубай койсо, пендечилик кылып, же орозо тутпай койсо, же зекет бербей койсо, дароо эле булар эмне кылып коюшат? Динден чыгарып коюшат. Ошон үчүн Абу Ханифа рахматулла алейхи буларга дагы жооп айтып кетти. Анан бул тууралуу эсиңиздерде болсо, биз жокоруда жанагы чоң күнөөлөр адамды динден чыгарабы, чыгарбайбы деген темада дагы айтып өтүп кеткенбиз. Эми бул пикирлердин ката экендигине бир аят мындай далил келтире кетели. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Бакара сүрөсүнүн 25-аятында мынтип айтат. Ыймандуулар жана жакшылык иш кылгандар үчүн бейиш бар экендигин сүрүнчө. Ва башшириллазина аману ва амилус солихати анна лахум жанна деген аят келет. Бул аятта байкап турганыңыздардай Аллах Таала ыймандуулар деген сөзгө жакшы иш кылгандарды атф кылган. Атф дегендин мааниси жана деген байламта менен жана деген байламтаны колдонуп туруп экөөнү не кылган, бири-бирине атф кылган. Жана деген сөздү колдонгон. Араб тилинде жана деген сөздөн кийинки келген сөз андан мурунку сөздөн башка нерсе болуп эсептелет. Ошон үчүн эмне деп жазат? Ва башшириллазина аману ва амилус солихат. Ыйман келтирген жана жакшы иш жасагандар деген. Ошондо Аллах Таала жакшы иш жасаганды ыймандан өзүнчө не кылган, бир нерсе деп атаган. Демек, ыйман менен не болот? Амал экөөбү эки башка нерсе болот. Ошондуктан биз жанагы амал кылбаган адамдарды ыйманы бар деп эсептейбиз. Экинчи маселе ыйман көбөйүп азаябы деген тема. Ыйман көбөйүп азаябы? Абу Ханифа ошол маселени козгогон жаңкы сүйлөмдө. Периштелердин, жиндердин, адамдардын ыйман келтирүү милдет болгон нерселерде ыймандары көбөйүп азайбайт. Периштелердин, адамдардын, жиндердин ыйман келтирүү, негизги ыйман келтире турган маселелерде ыймандары эмне болбойт экен? Көбөйбөйт дагы, азайбайт дагы. Себеби ыйман деп бул 100% жанагы ыйман келтире турган нерселерге ишенүүдү айтат. Ал жерде эки анжы болуу, ал жерде шектенүү, же ошол ыйман келтире турган нерселердин кээ бирине ыйман келтирип, башка бир бөлүгүнө ыйман келтирбей турган болсоң, анда ыймандуу болуп эсептелбейт. Мисалга, эгерде бир адам аманту биллах деди, Аллага ишенем дейт, пайгамбарга ишенем дейт, бирок акыретке ишенбесе, ал эмне эмес? Ал ыймандуу деп айта албайбыз аны. Же акыретке ишенет, дагы башка бир ыйман келтире турган нерсеге ишенбейт. Мисалга, бүткүл аламдын жаратуучусу Алла бар дейт, бирок аламдын жаратуучусу Аллах эмес, башка бир нерсе деши мүмкүн. Көрдүңүзбү? Ошол ыйман келтире турган зарыл болгон, ыйман келтирүү зарыл болгон нерселердин толук 100% ошолорго ыйман келтирген адам не болот? Ыймандуу болот. Алардын бирини кемите турган болсо, ыймансыз болуп кетет. Жана ал 100% ишеним болгондуктан анын заты эмне болбойт? Ыймандын заты көбөйбөйт дагы, эмне көбөйбөй кетет, ошондой эле азайбайт дагы. Көбөйүү мүмкүн эмес, себеби бул 100% ишеним да. Андан жокору жок, андан төмөн түшсөңүз, бул эки анжы болуп эсептелет да, адам динден не болуп кетет? Чыгып кетет. Ошон үчүн не дейбиз? Периштелердин, жиндердин, адамдардын ыйман келтирүү милдет болгон нерселерде ыймандары не болбойт дейбиз? Көбөйбөйт жана азайбайт. Эми урматтуу окуучулар, бул маселеде ыйманда эки нерсе бар да. Муну жакшы тереңирээк дагы түшүнүү үчүн ыйманда эки маселе бар. Биринчиси ыймандын заты. Ал жанагы жокоруда айтканыбыздай, эмне дедик? Жүрөк менен не кылат? Жүрөк менен ыйман келтире турган нерселерди тастыктоп, тил менен айтууду айтат. Ошону ыйман дейт. Мына ошол жүрөк менен тастыктоо не дедик? Жана жокоруда айтканыбыздай көбөйбөйт дагы, азайбайт. Жанагы ал 100% эмне болуп эсептелет? Ишеним. 100дөн жокору жок дедик, 100дөн төмөн жок. Төмөн түшсөңүз капыр болуп калат. Анан экинчиси бул жерде ыймандын сыпаты дейт. Ал ыймандын нуру дейбизби, же ыймандын мөмөсү дейбизби, ыймандын күч кубаттуулугу дейбизби? Мына бул жактан адамдардын ыйманы эмне болуп эсептелет? Көбөйүп азаят дейт. Бул жактан эмне болот экен? Ыймандуулардын немеси көбөйүп азаят. Себеби ар бир адам өзүнүн немесине жараша, ишенимине жараша жашайт да. Мисалга, эч качан
büröydü erçip iman keltirgen adam özü dalil keltire turgan özü dalil keltirip Kudayдын barlığına, ahiretin barlığına dalil keltire turgan dengelde iman keltirgen kişi menen bunukı ne bola albayt? Barabar bola albayt, teң bola albayt. Sebebi al kişi öte tereң ne bolot? Janagı bu kişi üstürtödөн iman keltirgen bolsa, al içindeki mayda çüydösüdөн beri dalil keltire alıp al ne bolot? Jokorku dengelde bolot buga karaganda. Je bolbosam akıl menen gana dalil keltirген adamlar eç kaçan ilmi ladunisi var. Mындайча айтканда олиялык деңгээлге жетип, аларга биз көзүбүз менен көрө албайган нерселер ачылыш болгон адамдардын деңгээлине эч качан эмне боло албайт? Андай жете албайт. Кыскасы, имандын затында бир боло турган болсок, бирок имандын күч кубаттуулугунда, сыпаттарында эмне болот экен? Адамдардын ортосунда айырмачылыктар бар. Üçüncüsü, imandуулардын iman menen tavhidde birдей ekendikleri. Dep ayttık, amalda ayırmaçılıkları turalı. İmanın negizinde, iman keltiriyor meselesinde birдей, tavhidde birдей. Tavhidde birдей degenimiz, bardığımız, tavhid dev ne deydi? Biz Kuday Taala'nın japadan жалгыз, sıyınuğa tatıktı zat deybiz. Kuday Taala'nın şerigi yok. Anın Kudaylığında, anın jaratuvçuluğunda, anın ezelkiliginde, anın tübölüktүү ekendiginde, anın muhtaç emes ekendiginde, jana başka ушундай nerselerinde Kuday Taala'da şerigi yok dep aytуу bul tavhid. Mına uşul tavhiddin negizinde bardıq adamlar emne olup eseptelet? Birдей olup eseptelet. Bardığımız emne ekenmiz? Bu dede birдей. Birok amal kılıuda adamlardın ortasında emneler var? Artıkçılıklar var. Ankeni kebir adamlardın takvalığı, amalı köp, kebirlerdeki emne olot? Azırak bolot. Kebirlerdeki, misalga bir adam 5 vakt namazın gana oksa, bir adam 5 vakt namazını okup, oşonmen birgelikte oroza tutar, bay olsa zeketin bedet, ağı mümkünçülük olsa acılıkka varat, gıybattan saktanat, uşaktan saktanat, jalgandan saktanat, misalga amalıga jaraşa, kıskası adamlardın amalı ne bolot eken? Biri-biriden takvalık jagıdan köp az boluşu ne eken? Mümkün bolot. Wal islamu huwa taslimu wal inqiyadu li awamirillahi ta'ala. Famin tariqil lugati yufraqu baynal imani wal islam, walakin la yakunu imanun bila islamin ve la yujadu islamun bila imanin ve huma kaz-zahri ma'al batni. İslam Allah Taala'nın buyruklarına moyun sunu jana baş iýүү deydi. Demek leksikal jagına alıp kalsak iman men İslam ortasında ayırma var. Birok iman İslamsız bolboyt, İslam imansız tabılbayt. Bul ököğü arka menen iç siyaktı ol eseptelet. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi bu sözünde iki maseleni bayandagan. Birincisi İslam'nın leksikalık jana terminologiyalık manisi. Al tömönküçö. İslam degeni, İslam'ın leksikalık manisi sırtkı körünüşte moyun sunu baş iýүү deydi. Sırtkı körünüşte, müçölördön baş iýүүsü, moyun sunusun emne dep koydu? İslam dep koydu. Alemi İslam'ın terminologiyalık manisi Allah Taala'nın buyruklarına moyun sunup baş iýүүдü aytat. Allah Taala'nın buyruklarına moyun sunup baş iýүүдü emne dep koydu eken? İslam dep koydu. İmam Abu Mansur al-Maturidi rahmetullahi aleyhi mintip aytkan sözü var. İslam Allah Taala'nı kandaylıksız jana kümünsüz tanuu deydi. Ekilenbey turup, eki ancı bolboy, Kuday Taala'nı tanıp, aga kanday degen suroolordu berbegendik, anın ordu ne bolot eken? İşenүүдü emne dep koydu? İslam dep koydu. Anın ordu kökürök deydi. Al emi iman emne dey turgan bolsa, iman Allah Taala'nı sıyınууга tatıktуу zat dep bilүү deydi. Anın ordu ne bolot? Köküröktün içi bolot, al jürök deydi. Kıskası şunday bir anıktamalar berilgen. Biz emne deytkemiz İslam'ın leksikalık manisin Kuday Taala'nın ökümlerine emne moyun sunu. Yani ikinci mesele iman menen İslam ököv bir nersevi, ököv eki başka nersevi. Leksikalık jaktan iman menen İslam'nın ortasında ayırmaçılık var. Birok şariattın koldonuusunda terminologiyalık jaktan alganda ökövünün ortasında ayırma yok. Ankeni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alıp gelgen şariatka iman keltirdim degen sözdün manisi anı tasdikladım bolot. Alemi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alıp gelgen şariatka musulman boldum degenin manisi de aga moyun sundum bolot. Bul ökövünün manisi ne olup eseptelet? Moyun sunu, baş iýүү, işenүү, kabul kılуу degen manileri tuyuntat bul ökövü. Şonduktan bul ökövünün ortasında emnesi yok, ayırmaçılık yok. Mına oşol sebepten İmam Sabuni rahmetullahi aleyhi dagın mintip aytkan. Bizdin ahli sunnattın köz karaşı boyunca iman menen İslam bir nerse. Sebebi iman dep
Allah Taala'nın buyruktарын жана тыюуларын тастыктоону айтат. Ал эми ислам деп Allah Taala'nın Kuday ekenligine moyun sunup baş ийүүнү айтат. Ал буйрукту жана тыюуну кабыл кылуу менен гана болот. Качан moyun sunasыз? Эгерде Кудайдын буйругуна сиз ишенсеңиз, ошондо гана моюн сунасыз дейт. Мына ошол себептен Абу Ханифа рахматулла алейхи эмне деди? Имансыз ислам жана исламсыз иман болбойт деди. Бул айткан сөздүн далили Аллах Таала ыйык Кур'ан-ы Каримде минтип айткан. Zariyat сүрөсүндө. Аузу биллахи минеш-шайтонир ражим. Fa-akhraجna man kana fiha minal mu'minina ma wajadna fiha ghayra baytin minal muslimin. Бул Lut алейхиссаламдын окуясы. Lut алейхиссаламга периштелер анын коомуну жок кылуу үчүн келет. Ошол кезде келген кезде эмне дейт? Анан биз ал жерде дейт, болгон ыймандуулардын баарын чыгардык дейт. Бирок биз ал жерден мусулмандардан бир үйдөн башка үй таппадык дейт. Мына ушул аятта эмне дейт? Биринчи сүйлөмдө муъмин ыймандуулар десе, экинчи сүйлөмдө мусулмандар дейт. Бул аяттын жыйынтыгында эмне деп чыгат? Муъмин менен муслим, жеке ыйман менен ислам экөө бир экендиги. Экинчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн ыйык хадисинде минтип айтат. Hal tadruna mal imanu billahi wahdah. Japadan жалгыз Кудай Таалага иман эмне экенин билесиңерби деп сахабалардан кайрылып сурайт. Сахабалар Аллах Таалалардан разы болсун минтип айтышат. Аллаху ва расулуху а'лам. Аллах жана Аллах Тааланын не кылат? Элчиси билет дешет. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сөзүн андан ары улантып минтип айтат. Шахадату ан ла илаха иллаллаху wa anna Muhammadan Rasulullahi wa iqamis salati wa itaiz zakati wa sawm Ramadan. İman деп бул жападан жалгыз Кудай Тааланын сыйнууга татыктуу зат экендигине күбөлүк берүү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын пайгамбар экендигине күбөлүк берүү, 5 убак намазды тургузуу, зекет берүү жана Рамазан айында орозо тутуу дейт. Бул хадисти байкап карасаңыздар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам иман эмне деген сөзгө намаз окуу деп жатат, зекет берүү деп жатат, орозо тутуу деп жатат. Тек кана иман келтире турган нерселерди атабады. Бул жерден белгилүү болгон эмне болот? Иман менен исламдын ортосунда эмнеси жок? Айырмасы жок. Албетте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам башка хадиси бар. Аны билесиздер, Жабраилдин хадиси. Жабраилдин хадисине келген кезде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эмне дейт? Пайгамбарга суроо берет. Иман эмне десе, жанагы иман келтире турган нерселерди айтат. Андан кийин ислам эмне дегенде, Аллах Тааладан башка сыйынууга татыктуу зат жок деп күбөлүк берип, пайгамбардын пайгамбарына күбөлүк берип, анан эмне дейт? Ислам деп 5 убак намазды окуу, орозо тутуу, зекет берүү жана ажылык кылуу деген сөздү айтат. Бул хадисти алсак, бир аз эмне болуп калды? Ислам менен имандын ортосунда айырмачылык болуп калды. Бирок акыйкатта экөөнүн ортосунда айырмасы жок. Эмне үчүн? Себеби бул Жабраилдин хадисинде келген. Суроодо мудоф түшүп калган. Мудоф дегени музоф түшүп калат. Ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ислам эмне деп сураган эмес. Исламдын шариаты эмне, шарият жөнүндө сураган. Шарият деп эмнени айтат дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям анан не деген? Намаз окуш керек, орозо тутуш керек, зекет бериш керек, ажылык бериш керек деп айткан. Бул риваяттар ошондо кээ бир китептерде шараил ислам деп келет. Ва ма шараил ислам деп сурайт Жабраил периште. Ошондуктан бул жерде эч бир кайчы пикирлик жок. Кыскасы корутунду кылып айта турган болсок, бизде эмне экен? Иман менен ислам экөөү бир нерсе. Ва дину исмун вакиун алал имани вал ислами ва шараи куллиха. Дин деген сөздү иманга, исламга, шариаттын бардыгына колдонсо болот. Дин деген сөз иман, ислам, шариаттардан дагы жалпы бир сөз болуп эсептелет. Демек дин деген сөз аталгандардын баарын эмне кылып алат, өзүнүн астына камтып алат. Бул айткан сөздүн далилин төмөнкү аяттардан түшүнүүгө болот. Мисалга ыйык Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала Али Имрон сүрөсүнүн 85-аятында минтип айтат. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kim исламдан башка динди тутунса, анын дини кабыл кылынбайт жана акыретте ал зыянга учуроочулардан болот дейт. Бул жерде байкадыңыздар. Экинчиси, Аллах Таала не дейт?
İnna dina indallahil İslam. Ali İmran suresinin 19. ayetinde. Çındığında Allah'ın canında, nazdında kabul boluğuçu japadan жалғыз din bul İslam dini deydi. Je bolson başka Maida suresinde ne deydi? Wa raditu lakumul İslam'a dinan. İslam dinin gana silerge ıra körüm deydi. Başka ayette Allah subhanahu wa ta'ala ne deydi? وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah silerge dinde kıyınçılıkты жараткан жок, kıyınçılık koygon emes deydi. Din жеңил deydi. Mına uşul ayatlarda karap turgan bolsok, uşul ayatların içinde dindi bardıq jagına koldondo. Bardığına koldondo. Janagı jokorda atagan nerselerimizdin emnesine? Bayanғы imanға dagın, İslamға dagın, şariatқа dagın uşul ayatlarda emne olup çıktı birisi de kollanıp çıktı. وَنَعْرِفُ اللّٰهَ تَعَالَى حَقَّ مَعْرِفَتِهِ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ وَلَيْسَ يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَعْبُدَ اللّٰهَ تَعَالَى حَقَّ عِبَادَتِهِ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ وَلَكِنْ نَعْبُدُهُ بِأَمْرِهِ كَمَا هُوَ أَمَرَهُ. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi aytdı. Allah Taala'nı al tatıqtуу bolgondoy kitabinde özün özü bardıq sıfatları menen sıfattaganday tanıybыз. Al hiç kim birok hiç kim Allah Taala'nı al tatıqtуу bolgondoy ibadat kıla albayt. Birok al buyurganday anı ibadat kılabız deydi. Bu söylemde Abu Hanife rahmetullahi aleyhi iki meseleni bayandagan. Birincisi Allah Taala'nı tanıp bilүү turalı. Demek Allah Taala'nın sıfatların özün özü sıfattaganday başka nerselerge okşotboy jana aарды жокко чыгарбай билебиz biz. Allah Taala kaysı sıfat menen sıfattagan bolsa, je Peygamberimizin hadisinde kelgen sıfatlar bolsa, oşontип tanıybыз. Birok болгон аны muşabbihalarga сыяктуу başka nersеге окшотпойбуз. Жана muattиларга сыяктуу аны жокко чыгарбай бардыгын билебиz. Birok hiç kim Allah Taala'nın zatın толук биле албайт. Allah Taala bul turalı Taha suresinin 113. ayetinde mintip aytат. A'udhu billahi mineşşeytanirracim ve la yuhituna bihi ilma. Ağlar bolsa anı toluq bile alışbayt deydi. Hiç kaçan 100% biz emne kıla albayt ekenbiz, Kuday Taala'nı bile albayız. İkinci mesele Allah Taala'ga ibadat kılуу jönündө. Hiç bir adam Kuday Taala tatıqtуу bolgondoy aga ibadat kıla albayt, aga şükür kıla albayt. Ankeni ibadat dep жаратуучуну улуулоуну айтат. İbadat degen sözdün manisi bol жаратуучуну улуулоо. Жаратуучунун улуулугунда чеги жок болгондуктан ал татыктуу болгондой кулчулук кылууга болбойт. Мүмкүн эмес ал нерсе. Мына ушул себептен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн куттуу хадисинде мынтип айткан. La uhsi sanaa aleyka ant. Men saga sen tatыктуу болгондой maqtoo şükür ayta albayım deydi. Başka bir hadisinde aytат. Lan yunjiya ahadan minkum amaluhu. Silerden hiç biriňerdi amalı kutkara albayt deydi. Bu hadis Bukhari'de kelgen. Bolgonu biz emne kılatkenmiz, urmatlı okuçular, Kuday Taala buyurgançalık aga emne kılalabız, ibadat kılalabız. Namaz oku degen namaz okup koyabız. Orozo tut degen orozo tutabız. Zeket ber degen zeket berabız, bay bolsok. Acılıkka farz kılgan bir jolu ömürde eğer bay olsak acılık kılabız. Gıybattan tıyıl degen tıyılabız. Uşaktan tıyıl degen tıyılabız. Bizdin bu nememiz uşul gana. Hiç kaçan Kuday Taala tatıktуу bolgondoy biz aga ne kılalıp aytkenmiz ibadat kılıp şükür ayta albayбыз. Ankeni bizdin jasagan büt ibadatlarыбыз. Namazlarыбыз, orozolorubuz, zeketlerimiz, acılıklarыбыз, kayırım sadakalarыбыз, kıskası kayсыл tarmaktan жақсы iş жасай турган болсок, Kuday Taala bizge bergen nimatlarının birine tete bolбойт. Birine dagın barabar bola albayt. Bergen közünün bir közüne ne bolбойт? Layık emес. Je bir süylöy turgan kılıp koygonduгuna şükürüne dagın barabar emес. Oşonduktan biz emne kılabız? Kuday Taala'ga толуq şükür ayta albayбыз. Bolgonu emne kılat ekenmiz? Kuday Taala buyurganday jaşaybыз. Kuday Taalam özü buyurganday bardığыбызга жашоого мүмкүнчүлүк берсин. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.